Сиздин англис тилиңизди мыкты кылчу 5 инструмент. Ассаламу алейкум достор, сиздер менен мистер Дастан жана бүгүн сиздер менен биз англис тилин үйрөнүүдөгү 5 негизги инструменттер жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Биринчи инструмент. Англис тилин үйрөнүүдө сизде бул тилге болгон муктаждык болушу зарыл. Же башкача айтканда, сизде так максат болуш керек. Эгерде сиз жөн гана англис тилди мен келечегим үчүн окуп коюшум керек эле, англис тили азыр популярный болуп баратат, же болбосо баланча досум курстарга баратыптыр, мен да барышым керек деген алсыз максаттар менен баштап алсаңыз, тилекке каршы сиз англис тилин жакшы үйрөнө албайсыз. Андан көрө сиз 3 жылдан кийин Америкага окууга тапшырам, Кыргызстанда туруп эле эл аралык уюмдарда иштеп жакшы акча табам, же болбосо трак диспетчер болуп жакшы маек алам, же болбосо университетте окуп айтишник болом деген күчтүү максаттарды коюп алдыга кадам таштаңыз. Экинчи инструмент бул практика. Сабактан үйрөнгөнүңүздү үйдөн, көчөдөн сөзсүз түрдө сүйлөп практика кылып туруңуз. Башында beginner elementary студенти болсоңуз, туурабы, туура эмеспи, үйрөнгөн грамматиканы, үйрөнгөн сөздүк сапасты колдонуп, сүйлөп практика кылып туруңуз. Эгерде сиз менен сүйлөшкөнгө эч ким жок болуп жатса англисче, анда көзгүнүн алдына тура алып, өзүңүз менен өзүңүз сүйлөшүңүз. Диалогтор болсо, диалогторду жаттап, өзүңүздүн үнүңүздү телефонго жаздырып, диктофонуна, өзүңүздүн үнүңүздү кайрадан угуп, анализ кылып туруңуз. Practice makes perfect демекчи, практикада путь к совершенству орусчасы, демекчи практика сизди сөзсүз түрдө ийгиликке алып келет. Үчүнчү инструмент. Тилди этап менен жай бирок эффективдүү үйрөнүңүз. Ошондуктан достор, англис тилин кантип тез үйрөнсө болот деген суроону таштап, англис тилин кантип натыйжалуу жакшы үйрөнсө болот деген суроону коюңуз. Төртүнчү инструмент бул англис тилине убакыт бөлүү. Англис тилин окуп жатканда англис тилине күндө убакыт бөлүп туруңуз. Эгерде сиз тилди англис тил курстарын үйрөнүп жатсаңыз, курстарга жумасына 5 жолу барыңыз. Андан тышкары дем алыш күндөрү жок дегенде телефон аркылуу англисче тексттерди окуп, Instagramдан постторду окуп, YouTube'дан подкасттарды угуп англисче жана видеолорду көрүп түшүнгөнгө аракет кылыңыз. Башында бул режимге көнүш бир аз кыйынчыраак болушу мүмкүн, бирок бара-бара сиздин аң сезимиңиз, мээңиз бул режимге көнөт дагы. Кийинчерээк англис тилиндеги темалар, сөздөр, фразалар, керек болсо идиомалар эсиңизге оңой тутула баштайт. Акыркы жана маанилүү инструмент бул кайталоо. Орусча повторение мать учения демекчи, тилди үйрөнүүдө үйрөнгөн нерсени кайталап туруу өтө маанилүү. Канча көп кайталап, канча практика кылып турсаңыз, ошончолук сиздин эсиңизге өткөн үйрөнгөн нерсеңиз жакшы калат. Ошондуктан достор, биз бүгүн сиздерге айтып берген инструменттерди колдонуп, англис тилиңизди жакшыртып, мыкты үйрөнүңүз. That's it for today. See you later, alligator.